Саламатсыздарбы? Бүгүнкү 3-чү видео сабакта биз күч көнүгүүлөрүн аткарабыз. Күч көнүгүүлөрү силердин дем алууңарды жакшыртууга жана физикалык алсыздыктан арылтууга жардам берет. Биз 10 жолу кайталап, бир ирет аткарабыз ар бир көнүгүүнү. Эгерде ал акыбалыңар жакшы болуп, мындан да ашык аткара алсаңар, анда 2 ирет, 3 ирет аткарганга чейин барасыңар. Мындан ашык санын көбөйтүүнүн кереги жок. Бирок салмак кошуу аркылуу оорлоштура баштайбыз. Биринчи бейтаптын 70-80% өпкөсү жабыркаган, жөн отурганда эле дем алуусу начар. Бул бейтаптын дем алуусу жакшы, бирок активдүү кыймылдан кийин демиги баштайт. Оору өпкөсүнүн 75%-ын жабыркаткан. Бул айымдын 15% өпкөсү жабыркап, кыймылда, мисалга үй жыйноодо деми кысылат. 4-чү бейтап бир аз кыймылдаса эле дем жетпей баштайт. Вирус 70% өпкөсүн жалмаган. Күч көнүгүүлөрдү отургучка отуруп туруудан баштайбыз. Стулдун отургучтун кырына отурабыз. Эгерде туруу кыйынчылык жаратса, анда өзүбүзгө кол менен жардам беребиз. Эгерде жеңил эле болсо, анда колду колдонбой эле, колду көкүрөк тушка кармайбыз. Анда бардыгын 10 жолудан аткарабыз. 1 2 4 5 6 Kimге кыйыныраак болсо жайыраак кылса болот. 7 8 9 10 Отуруп эс алабыз. Ошентип 10 жолудан, эгерде кыйын болсо 1 жолу аткарабыз, жеңилирээк болсо 2 жолу, а негизи биз 3 жолуга жеткизебиз. 3 жолу 10 кайталуудан. Кийин алда жеңил болсо, Александр сыяктуу өзүбүзгө кандайдыр бир салмакты алып, ошол менен дагы күчөтөбүз кылган көнүгүүбүздү. Кийинкиси азыр турабыз. Анан буттун учуна көтөрүлөбүз. Муну дагы 10 жолудан кайталайбыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Бүттүк, эс алабыз. Кимде бул жеңил болсо, 2 санга көтөрүлүп, 2 жолу кайрылдый түшөбүз. 1 2 3 4 деп кичине жайыраак аткарабыз. Кийинкиси азыр колуңарга салмакты аласыңар. Жана кол менен сопко кылабыз. Биринчи алдыга, кайра өзүбүзгө алып келебиз. Бир аз өйдөрөөк. Андан да өйдө. Дагы өйдөрөөк. Качан оор болгондо көтөргөнүбүздө, ошондо демибизди чыгарабыз. On болду. Бүттүк. Эс алабыз. Жакшы элеспи, кыйналган жоксузбу? Сиз да жакшыбы? Энтигүү кыйнаган жокпу? Кийинкиси дагы эле ушул салмакты көкүрөк тушубузга кармайбыз. Анан чыканактарыбызды өйдөрөөк көтөрүп, өйдө тартабыз. Эке жакындап ылдый түшүрөбүз. 2 3
4, 5, 6, 7, 8. Анчалык өйдө көтөрбөй эле коебуз, эйик тушка эле көтөрөбүз. Чыккан актар бир аз өйдөрөөк. 9, 10. Бүттүк. Кийинкиси биз азыр чыккан акты бүгөбүз. Эгерде оорураак болсо, ирети менен бүгөбүз. Эгерде жеңил болсо, экөөнүн бир маалда бүгөбүз. Ийин кыймылдабайт, бир гана чыккан акта кыймыл болот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бүтті салабыз. Кийинки көнүгү бул бутту артка шилтөө. Буну дагы 10 жолу кайталайбыз. Эгерде кимге жеңилирээк болсо, артка жерге койбой кармап кайра алып келебиз. Кимге оорураак болсо, артка кадам коюп, бутту коюп, анан кайра алып келебиз. Баштайбыз оң тараптан. 1, 2, 3, 4. Белди ийбейбиз. Бир гана бутта кыймыл. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бүттүк. Бир аз эс алабыз. Кийинки кылчу көнүгүбүз бул тизени көтөрүп, жана бир аз кармоо. Аны дагы оң тараптан баштайбыз. Кулап кетпөө үчүн отургучтун жөлөнгүчүн кармайбыз. Оң тараптан баштадык. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бүттүк, азаматсар. Кандай эстем алганыңыз? Кийинки көнүгүү үчүн далыңар менен дубалга жөлөнөсүңөр. Жакыныраак туруңуз биринчи. Эми бутуңар менен бир кадам алдыга кылып, ылдый түшөбүз. Отургансып артыбыз контакт калат, жөлөнүп турабыз. Кичине ылдый түшөбүз. Кайра өйдө көтөрүлөбүз. Анчалык вы чуть-чуть только приспускаетесь, кичине ылдый, и все. Не надо так низко. То есть чуть-чуть подсогнули и встали. Сколько счет? Ага. 6, 6, 7, 8, 9, 10. Эс алабыз. Кийинки көнүгүү үчүн дубалга бетибиз менен турабыз, алдыбыз менен карап. Колубузду коебуз. Манжалар өйдө карап турат. Ийин тушунда, өтө жакын эмес. Анан кимге жеңилирээк болсо, алысыраак турат. Кимге оорураак болсо, бир аз жакыныраак турат. Колуңузду өтө өйдө эмес, кичине ылдыйраак. Анан дубалга жакында, анан кайра түртүнөбүз. Түртүп жаткан кезде демибизди чыгарабыз. Алаканыбызды албамыз. Бүттүк. Бул көнүгүүлөрдү аткарып жаткан кезде булчуңдарыңарда жагымсыз сезим болуп, бир аз ооруган болсо, бул кадыресе эле нормалдуу көрүнүш.
Көнүгүүлөрдү тыштабай, баарын аткара бергиле.